18 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Жалал Абадта жаш балдарды коюп кеткен айдоочу Оштун мэри Токторбаевдин тууганы. 15 мартта Жалал Абадта 5 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унааны Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин тууганы башкарып бара жаткан. Токторбаев бул тууралуу расмий билдирүү жасады. БМ бөлгүсүндөгү Б5500 БА номерлуу унаанын айдоочусу менин балам Баястан Токторбаев болгон эмес. Унаа Нурислам аттуу баланын атына катталган. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган ийнимдин баласы 2000-жылы туулган ШЗ болуп чыкты. Учурда 2 ай убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондой эле мыйзам баарыбызга бирдей жана жооп берүүгө түздөн-түз милдеттүүбүз деп жазды Токторбаев. 15-мартта тротуарда 2 баласы менен бара жаткан аялды БМ бөлгүсүндөгү автоунаа коюп кетип, айдоочусу кырсык болгон жерден качып кеткен. 5 жашар кыз жеринде каза болуп, 3 жаштагы бала ооруканага жеткирилген. Кылмышка шектелип 25 жаштагы айдоочу кармалып, Жалал Абад шаардык соту 2 айга камакка алган. Бул маалымат чыккандан кийин соц тармактын колдонуучулары бул каргашага Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевдин уулунун катышы бар экенин жаза башташкан. Депутат 15 жашар кызга туура эмес диагноз коюп, көкүрөк безин кесип салган соң каза болгон. Парламент депутаты Айсулуу Мамашева Бишкектеги жеке клиникада 15 жаштагы кызга туура эмес диагноз коюлуп, көкүрөк безин алып салгандан кийин каза болгонун айтып чыкты. Депутат бул тууралуу Жогорку кеңештин комитеттик жыйынында билдирди. 15 жашар кызга көкүрөк рагы деген диагноз коюп, Аманат клиникасында Фархат Виндиза деген дарыгер операция жасаптыр. Андан кийин кыздын абалы начарлап каза болуп калган. Кыз каза болгонго чейин бир нече күн мурда балдар онкологиясына түшкөн. Дарыгерлер ага такыр башка диагноз койгонун аныкташкан деген Мамашева. Депутат Фархат Виндиза менен байланышкан мындай окуялар буга чейин да болгонун айтып, аны лицензиясынан ажыратуу керек деп эсептейт. Ал бул ишти көзөмөлгө алууга чакырды. Аманат клиникасынын администратору Клоопко аталган дарыгер иштебей калганын айтып, маалыматты четке какты. Фархат Виндиза бизде иштеп кеткен, бирок 2024-жылдын күз айларынан баштап Аманат клиникасында иштебейт. Депутат биздин клиникада операция жасалды деп айтыптыр. Бизде ал бейтапка эч кандай операция жасалган эмес. Бул тастыкталбаган маалымат дешти клиникадан. Фархат Виндиза буга чейин бүйөөсүнүн макулдугу жок бейтаптын жатын алып салуудан баш тарткандыгы үчүн да коомчулуктун сынына кабылган. Саламаттык сактоо министрлиги каза болгон кыздын окуясы боюнча маалыматтар такталып жатканын, кошумча маалымат берилерин билдирди. Акын Аскат Жетиген Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн 3 жыл абакта болот. 18-мартта Жогорку сот Акын Аскат Жетигендин иши боюнча акыркы чечим чыгарып, аны 3 жылга эркинен ажыраткан Свердлов райондук сотунун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Былтыр июль айында райондук сот Жетигенди бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, жапырт башламандыктар беренеси боюнча актаган. Ал сотто тагылган айыптарды негизсиз деп атаган. Кийин шаардык сот райондук соттун бул өкүмүн күчүндө калтырган. Аскат Жетиген белгилүү кыргыз комузчусу, акын жана композитор. Ал 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болгон. Жетиген 2021-жылдан бери бийликти сындаган видеолорду жарыялап келген. Айрыкча кумар оюндарын мыйзамдаштыруу, желекти өзгөртүү, активисттердин камакка алынышы жана маданият тармагындагы реформаларга каршы пикирин билдирген. Жетигенге каршы алгачкы кылмыш иши 2022-жылы козголгон. Буганын президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жасаган видео кайрылуусу себеп болгон. Анда акын бийликтеги эки досту эмоционалдуу жана уят сөздөрдү айтып сындаган. Бул иш боюнча Жетиген бир нече жолу суракка алынган. 2024-жылы мартта Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси боюнча айыпталып кармалган. Укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулованын айтымында, Жетигендин кармалышына анын видео кайрылуусу эмес, а 2021-жылы соц түйүндөргө жазган билдирүүсү себеп болгон. Ал иштин материалдарына сот башталгандан кийин гана кошулуп калган. Былтыр май айында акын УКМКнын Бишкек шаардык бөлүмүндө аны 1 саат бою ток менен кыйноого алышканын билдирген. Анын айтымында күч түзүм кызматкерлери башына баштык кийгизип, мындан ары бийликти сындабашы жана кечирим сураш үчүн сабашкан. Атайын кызмат бул боюнча комментарий берген эмес.